Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Урматтуу KG кабардын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Алыс жакындан көрүп жаткан туугандар, арзан үй чыгып атат. Дарегин мен түшүндүрө берейин, кайсыл жерден кандай үй экендигини видеодон көрөсүздөр. Мен турган жер бул Бишкек шаарынан сиздер Манас аэропорт тарапка түшүп баратканда, Манас аэропортуна жетпей, сол тараптагы Кут конушунда, мына ол конушта. Анын үчүн сиздер Бишкек шаарынан Фучика көчөсү менен, Фучикадан бери Ылдый тарапка түшүп келе бересиздер. Манас айылдан өткөндөн кийин аэропортко жетпейсиздер. Тетиги чоң теректерге дагы жетпестен, мына ушул жерден эле развилкадан бурулуп кетесиздер. Бурулуп туруп эле мына ол чоң жолдун боюндагы жол менен барсаңыздар, тетиги айылда. Ушул эле чоң жолдун боюндагы жолдун биринчи линиясында эле жайгашкан экен. Аны эмесе жүрүңүздөр. Туугандар, сатыла турган үйгө келип калдым. Мен мына ол азыркы көрсөткөн чоң жолдун боюнан эле биринчи көчө менен эле келе бердим. Мына ушул негизги чоң көчөсү болуп эсептелет экен. Мына ол аэропорттун жолуна параллельный салынган. Сатыла турган үй дагы мына ушул биринчи эле жолдун боюнда экен. Тагыраагы жери өтө кенен экен. Азыр сиздер өзүңүздөр видеону көрүп байкайсыздар. Дээрлик бир 500-600 метр ылдыйга карап түшүп келдик. Бул жактан кирсеңиздер да болот экен. Анан эгерде сиздер өтүп кетсеңиздер, анда Ак жол деген заправкадан өтүп, көпүрөнү айланып туруп кайра келип, ошол заправкадан бери да кирсеңиздер болот экен. Мына ол эгер Ак жол тараптан кирсеңиздер, бул жакта бош орундукту көрөсүздөр. Ушул жер мектеп, садик, ФАП, больница, кыскасы мечит, ошол бүт соц эмелер, объекттер салына турган жер экен. Ушул эле тараптан бери келгениңиздерде, ушул мектептин ордунан өткөнүңүздөрдө мына ушул көрүп турган конверт үй сатылат. Эгерде өйдөдөн түшсөңүздөр, сол тарапта болуп калат. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Иштер жакшыбы? Алейкум салам, жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Үйдү сатууга койдуңуз. Сатууга. Мээнет кылып салдыңыз буну. Ооба. Өзүңүз салдыңыз же сатып алгансызбы? Өзүбүз салганбыз. Салгансыз, а? Бул жер жаман кенен го, мына ол көчөдөн баштап үй мына территория сизге карайбы? Бизге карайт. Документ боюнча канча сотук бу жер эми? Документ боюнча 4 сотик, бул жагы мындай жашылдандыруу бирдемелер эксе. Үй салганга болбойт тең, а? Үй салганга болбойт, башкасы бар болот. Тосуга сабырат ограждение алып саткан мененчи. Баягы той топурларда машина койгонго кенен экен, тоору, Ушактан кирип чыга турган эме болот. Сиздики ошондо мына угловойдогу үйдөн кийинки участок экен, экинчи участок болуп калат экен, а? Номер канча үйдүн номери? 509. 509. Мына жерге жана сиз түшүндүрүп бердиңиз эле, мектеп эмелер салынат деп. Планда барбы экен? Планда бар, жакында буйруса салынат. Газ, суу, свет. Ооба. Нелер бар эми? Жүрүңчү үйгө жакыныраак барайлычы. Нелер бар эми? Суу, свет киргенби? Суу, свет бар. Газчы? Газ пока жок азырынча. Газ жок. Так, канализациячы? Канализация бар, мына. Үйдүн жанында. Центральный үйдө септикпи? Септик да, эми центральный биyak Манастыкы да. Манастыкы. Ошондо сиздер кандай септикке чогулабы же кетеби ылдыйга карап, ачысына карап? Кетет. Кетет, а? Канализация экен, анда центральный. Центральный. Уланган үйүңүз? Жок, улана элек пока. Бирок септиги бул жерде экен, эмес колодец, Так, жүрүң. Үйдү кайсы жылы салдыңыз? Эмне менен салдыңыз эми? Үйдү 2019 салынган, пеноблок менен салынган да. Пеноблок. Баягы 60ка 40-30 дейт го, ошондойбу? Ошондой да. Канча узун туурасы? Узуну 18, туурасы 7. Узуну 18, туурасы 7. Жомон чоң салган экенсиз да, конверт кылып, а? Бала чакка той топур кеңири өткөрө турган болупсуз да? Так, мына пескоблок чегара окшойт, а сиздики, а? Наркы бети каерге чейин? Наркы бети тетте ошо сарай жакка чейин да. Кызыл пескоблокко чейин барабы? Кызыл пескоблокко чейин, ошол жерден. Мына кызыл пескоблокко чейин. Артында сарай да бар турбайбы бул жерде? Ооба. Бул теректерди эгипсиз, а? Үйдү тосо турган кылып, а? Теректер гүлдөр эгилген. Бияка жыбызгыра тегип койгон полный айландыр. Камера барбы? Камера бар. Кыймылдап атабы? Онлайнбы? Ооба, ал иштеп турат. Сонун кылган экенсиз да, жакшы кылыпсыз. Так, үй эми пеноблок болгон болсо, значит, утеплениясы менен кошо бүтүптүр да? Ооба, аябай ысык. Ысык. Сырты декор болуптур. Декор болгон. Сырты декор. Полный үй сыртынан бүтүптүр, а, бүт эле? Декору бүтүптүр. Мына ол соколдор да бүтүптүр. Эмелер, фронтон полный, суу түтүкчө, крыша. Ана ол не деп коет? Кукушка деп коюп, анысы дагы бүтүптүр, а, бүт жаап коюпсуз. Навести дагы чыкырайсыз. Мына шамчырактарды коюпсуз, электрондук шамчырактар да, софиттерди. Мына ол навести караңыздар, эми узун, канча негизи жер канча чыгат экен? 20га 20. 20. Биягы 20, биягы 25 болуп калды да, мен эсептедим. Ошондой, а?
4 сәттен көрөк болуп кеткен. Жакшы. 3-4 машина басат окшойт берге, а? Батат. Балдар ойногонго да кеңир экен. Дарбаза койлобу мына жерден, а? Койлот, месте ошол жерде, дарбаза. Жүрүң, үйдү көрсөтө бересизби? Кайсы комнатадан баштайлы? Муну ачыктан баштайлы? Макул. Жүрүң. Мына киргениңиздерде үйдүн алды кургак, үстү навес жабылган. Кандай дейсиз? Биякта да суу бар дейм. Суу келген. Биякта да таза суу бул мотордон чыгат. Жүрүңчү. Так, жалпы канча бөлмө? 6 бөлмө. Мына ол сол тарабындагы 2 ички сырткы бөлмө экен. Үстү гипсокартон болуп тур, дубалдар эмилисёнка, обой, подобойдагы обойда жабыштырсаңыздар болот экен. Негизи ошо бүткөндөгү ремонту боюнча окшойт бул, а? Ооба. Бул паркет болгон мына? Ламинат. Ламинат, а? Эшиктерди коюпсуз, французский эшиктер да? Жакшы. Так, сырткы бөлмөңүз канча чыгат мына биринчи? 3-кө 3,5 дейм, ошону. 3-кө 3,5, а? Точно деле. Мына бөлмөчү? Бул деле 3 болуп калабы? Бир аз кичинерээк го бияка караганда. 3-кө 3,5 да. 3-кө 3,5, а? Эки окшош экен да демек, э? Эки окшош эле берди комнаталар. Так, күн тиет экен бөлмөгө. Тиет. Жакшы. Бүт нерсени калтырасызбы же бүт нерсени тазалап чыгып кетесизби? Жок, калтыра турган эмелер деле пашты таштайм. Бу жерде төшөк-мөшөк мошон килемдерди алып кетем анча-мынча. Калган мебель немелер калат деңиз, э? Калгандар калат. Жакшы. Мына жер дагы кеңири болуп тур, а? Кеңири бияга. Пластик менен тосуп алса дагы верандабы же болбосо тапчанбы кылып койсо болот окшойт, а? Үстү да мындай карасаңыздар, темири мына лис экен, а? Баягындай эмне деп коет эле, фронтон деп коебу эле. Ошондой менен жабылыптыр, чырактар коюлуптур. Үйдүн алды кечиксин жаман жарык болот окшойт, а? Жарык болот. Кошуналар тарап 4-3 тарап тосулуптур. Көчө тарапта эми наркы жагы эми баягындай декоративный сетка менен тосулса керек, көчөсү, а? Сетка менен тосулат. Жайлаган экенсиз. Эшиктери, жыгач эшиктер, рамдары дагы жыгач экен. 2 кабат окшойт айнектер, а? Ооба, 2 кабат айнек. Мына экинчи эшикке кирели. Жалпы үйгө кире турган 3 чоң эшик бар экен. Мына ол экинчи эшиктен кирели чыкана. Ого, жаман ысык го ичи. Ысык. От жагасызбы буяка? Ооба, ушул жерге от жагабыз. Буякта 3 комната ысык болот. Ушунун ысыгы киреби буяка? Буяка кирет. Эшиктер ачып кое дегенсиздер да? Отура албай калабыз, кээде эшикти ачып коюп жатабыз. Ошондой, а? Так, пластик, бияктары пластик коюлуптур. 3 бөлмө окшош жерде размерлери, а? Окшош эле почта. Мына бул жагында ички бөлмөсү, ата-энелер уктоочу бөлмө, жатакана деп койсок дагы болот экен. Мындан кийинки мына ортоңку бөлмөсү, бул эми детский бөлмө болсо, жаш балдар уктай турган бөлмөсү. Размерлери окшош экен. Көчө мына күн эме түштүк тарабында 3 терезеси, алдагын көрүп турсаңыздар кичинекей адам өткөндө баягы үйдүн ичи көрүнбөй турган кылып, бийик айнектерди койгон экен. Так, мына жер эми баягы кухня экен да, чай ичип турган жер, а? Кухня болуп калат. Гүлдөрүңүз дарак болуп калыптыр го, э? Гүлдөр, дарак болуп калыптыр. Жакшы, жеңем кызыгат окшойт негизи, а? Ошондой. Сону, жүрө бериң. Биз улантып көрсөтө берели, бияка секирлеп өтүп кете берет окшойбуз, а? Жүрүң. Бут кийимди кийебиз. Мына эми баягы ишенген комнатаңыз окшойт, а? Бул эми зал да. Анча адам кирип калса батпай калгандарды. Коноктор тосо турган, атпайбы, ошо ишене турган бөлмө ушул экен деп атпайбы, чоң. Бул эми турасы сиздики 7,5 дедиңиз же 7 дедиңиз? 7. Где-то bir 6,5-dan ашыгыраак экен да, значит, узун, а? Турасы bir 3,5 метрдей. Чоң зал экен, көрүп турасыздар. Потолоктор бийик калтырылган. Мына ол күн чыгыш тарабындагы 2 терезеси, шторкалары обойлордон сонун бүтүптүр. Негизи калган бөлмөлөрдү дагы сиздер обой жабыштырсаңыздар, дубалдар түз экен. Паркеттерди коюптур мынакей. Wi-Fi турат. Үстүндө мындай кооз люстралар дагы коюп чыгыптыр экөөнө. Эми айтың эми. Баасы канча баасы? Баасын эми $31,000 деп атабыз, бир аз түшүрүп беребиз. 31,000. Эми мен сизге суроо берейин. Документ жагы кандай үйдүн? Юридический жагы таза. Документ. Кызыл китеп алгансызбы? Ооба, бар. Кызыл китеп бар. Техпаспорттор бар полный. Бар, таза документтер. Өткөрүп бересиз. Өткөрүп берем буйруса. Алмашуу жолу барбы? Мисалы, үйгөбү, жергеби, машинагабы? Жок. Алмашуу жолу жок. Только наличка. Эми наличка болгон жакшыраак болот. Наличка болгон жакшыраак болот. Жакшы. Мына суу чыгам жерден дагы. Суу чыгат. Наркы суу кандай суу анда? Ал бул таза суу, бул эме мотор коюп койгонмун. Кээде бияк өчүп калганда аяктан суу алып иштете берем. Бул артезианбы аны? Жердин түбүнөн чыгат. Казылганбы? 50 метрде казылган аяр. Жакшы. Прожекторлордон бар экен, а, үйдүн алды жарык. Сиздики эң жакшы жагы жери кенен экен, а? Жер кенен. Биринчи линия. Ооба. Магазин бирдекелер салса болот дең бияк, а? Болот. Сонун экен. Мынакей караңыздар.
Негизи мен бир 2 жыл мурда келгенде бул жерде үйлөр аз эле. Азыр уже кыйла көп отурукташып, жана келатканда автобуста толтура окуучу балдар келатат эле. Мектепке башка айылга барып турасыздарбы? Мына Манаска барышат да. Өйдөнкү айылга? Мына сарай тапка кирип баратабыз. Үйдүн арты, тагыраагы түштүк тарабы болуп калат үйдүн. Мына баягы 3 бөлмө, окшош бөлмө. Наркысы баягы четтеги бөлмө болуп калат экен, Мына 2 жатакана, кухня, бул жагы чоң зал экен да. Биякта да камера барбы? Ооба, камера. Катуу адам экенсиң да, камералар. Калабы полный камералар? Калат бардыгы. Так, сарай. Навестин асты. Бул жерде баягы уй байлайт окшойт, негизи, Эми бул навес болгон, эми кийин буну бузуп сарай салабыз деген ниет бол. Временный навес болуп турган, Временный да бул. Үй курулуп аткан маалда. Ооба, ошо маалдачы. Мына жагычы? Ал жагы эми кичине бир-эки малга ылайык сарай бар эми ал. Эми чет жерде эмне кылат эми? Мал байлап, сүтүн ичип, каймагын ичип, айраны ичип дегендей. Бул жак эми 3 уй, 4 уйга бата турган орун бар экен. Кой баксаңыздар, бир топ кой батат экен бул жерге. Светтери бары полный? Светтери бар. Светтери бар. Пулуну $31.000 дедиңиз, Бираз түшүрүп беребиз. Ками бар кичине түшүрүп беребиз. Ками бар. Так, 4 сотка. Кошумча баягы прилегающий территория баягы бак кылганга дагы көчө тарабынан дагы көрүп турасыздар. 4 сотиктей жер бар экен. Дагы бир ушундай жер. Эми бул китепке кирбейт, Китепке кирбейт, Бирок сиздер колдоносуздар да? Колдонобуз. Тосуп алып, мына кошуналар тосуп алып тур мына жакта бет сетке. Тосуп алып кадимкидей өзү иштете бересиздер, иштете берсе болот. Жакшы. Ийгилик анда. Жакшы сатып алым. Эгерде сиздер мына ушундай жерден үй издеп жүргөн болсоңуздар, анда мына ушул үйдү көрүңүздөрчү. Арзан үй дейтилеңиздер, мына ушундай арзан үй чыгып атат. Анан туугандар, машина менен чыксаңыздар да бир 15 минутта ФЧКга барып каласыздар. Мына жерден дагы чыгып туруп эле маршруткалар өтөт. Маршруткалар тоссоңуздар дагы кетет. Анан учурда садик кандай бу жерде, садик маселеси? Мына жер садик, мектеп, мечит буюрса барды. Учурда анда садиктер иштеген жерлер бар бу жерде? Бу жерде мына Манаста да бардыгы, Манас. Садик, мектеп туруш жакта. Мектеп, Манас, поликлиника бардыгы бар Манаста, магазин. Ылдыйга түшүп кетсеңиздер, барып тетиги жерден оңго бурулсаңыздар, аэропорт Ылдыйга жаңы жер тарапка. Мына. Жана айтып аткан мына автобуста толтура окуучулар өтүп баратат. Ташый булар. Ташыйт. Ар көчөдөн токтоп түшүрүп кое берет. Жалдап коесуздар да? Ооба. Сонун не? Караңыздар. Мындайча айтканда үйдүн алдынан эле алып кетет экен да балдар да мектепке. Сонун. Документ жактары жакшы деп айттыңыз. Документтер таза. Через нотариус, гос нотариусун өткөрүп берем ким алса. Өткөрүп бересиз. Жакшы. Сонун. Алыңыздар, туугандар. Ушул үйдү сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылдык. Ээси менен чалыңыздар. Экран астында номерлери турат. Байланышып көрүңүздөр, келиңиздер. Үйлөрдөн бир сире көрүңүздөр. Жаккан болсо документтерин өзүңүздөр тактап, көрүп, жакса алып жашаңыздар ошол жерде. Саламатта туруңуздар туугандар.